күн чыгып, адаттагыдай шаар калкы күнүмдүк жашоосу менен алектенет. Жумушу барлар эртелеп жумушуна, окуучулар менен студенттер окуусуна чачса, балалуулар балдарын бакчага алып жөнөшөт. Буларды айтып жатканымдын себеби ушундай бактылуу жашап жатканыбызга салымын кошуп, керек болсо өмүрүн аябаган азаматтарыбыз бар экенин баары эле биле бербейт. Мындай жашоонун ээси болушубузга күн түн дебей, коопсуздукту камсыз кылууда кара санатай каракчыларга, уюшулган кылмыштуу топторго каршы тынымсыз иш алып барган угул кыздарыбыз себепчи. Анткени алар бул жашоону элине тартуулап, бирок өздөрү кызмат учурунда баатырларча курман болушкан. Андай азаматтарын өз эли билүүсү парыз. Ошондой азамат тайманбас мекенчил эр азаматтарыбыздын бири Шоноев Толкунбек Курманбекович. 1977 жылы Шоноевтердин үй бүлөсүндө чоң кубаныч болуп, Курманбекованын 5 уулунун ортончусу Толкунбек жарык дүйнөгө келет. Толкунбек жаштайынан курбуларынан зирээк, акылдуу, тырышчаактыгы менен айырмаланган. Мектеп жашына баргандан баштап спортко кызыгып, спорттун бокс түрү менен машыгат. Жашынан ушу спортко кызыгат эле. Окууну жакшы окушу эле. Ошону окууну 4-5 менен бүтүрдү. Гагаринда 6 класс бүтүрдү, калганына Керметовдо бүтүрдү. Ал бокска катышып эле, анан биздин класста бир 15-16 эркек балдар окуйт эле. Бардыгыбызды топтоп, ушу бокска катышпасаңар болбойт деп жетелеп алып кеткен да бизди. Мектепте окуп жүргөн учурунда милиция болууну эңсеген. Окуучулук кезинде эле адилетсиздикке, зөөкүрлүккө каршы туруп, курбуларын жана жаш балдарды тентектерден коргоочу. Адилетсиздик бир мындай бир терс көрүнүштөрдү көрсө, ошол нерсени токтотконго аракет кылат эле да. Токтоткону мындай жаш балдарды кайра тескерисинче болуп коргойт эле. Бир жаман кадамдарга, андай нерселерди өтө жек көрөт эле. Мектепти бүтүрүп, милициянын жогорку окуу жайына кабыл алынат. Ош областык ички иштер башкармалыгында кадрлар бөлүмүндө иштечүмүн. Ошондо атайын документтерин чогултуп, анан улам сураганымда эсимде турат. Чындыгында эле сен милиция кызматкери болосуңбу? Милиция кызматта мындай ант берип, кылмыштуулук менен күрөш керек болот дегенде айткан. Мен чындыгында деле укук коргоо органдарына кызыгам. Кылмыш чөйрөсү менен күрөшөбүз. Как раз мамлекет жаңыдан бутуна туруп, өзүнүн эгемендүүлүгүн алган жылдар болчу. Ал эми bunday кызматкерлер, bunday жигиттер керек болчу укук коргоо органдарына. Себеп дегенде ошондо эле кандидат мастер спортамын деп айткан, бокс боюнча машыкчу. Окуу жайды бүтүрүп келип, эмгек жолун Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Алай райондук ички иштер бөлүмүндө баштаган. Өзүнүн кылмыштуулук менен күрөшүүдө болгон жөндөмүн эске алып, жетекчиликтин сунушунун негизинде Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмышкерлерди издөө бөлүмүнө которулган. Жылдар өттү, 2003 жылга чейин чогуу эмгектендик, 2005 жылга чейин чогуу эмгектенбиз. 2005 жылга чейин иштеп, ал опер кызматкеринен ага опер, анан өзгөчө маанилүү иштер боюнча, анан кийин ошол шаар боюнча, Ош шаары боюнча, ал кезде 320 миң расмий түрдө шаар жашоочулар болчу. Ошол мүлк урдоо боюнча бөлүмчөнүн башчысына чейин жетишкен. Кызматында көрсөткөн жетишкендиктери үчүн Толкунбек Шоноевди Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин уюшулган кылмыштарга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын региондор аралык башкармалыгына бөлүм башчылык кызматка дайындайт. Бул кызматка келгенден баштап ондогон кылмыштуу топтордун аракеттерине бөгөт коюп, кармаганга жетишет. Барсетичниктер деп койчу. Кээ бир адамдар үйүн ижарага коюп, банктардан акча алып,
же болбосо валютадан алмаштырып чыкканда көп учурларда айнектен ошол 17 случай болгондо ушул толкундун чоң эмгеги бар ушул жерде кылмыштын бети ачылып шаарда. Эми менин билишимче бул ошо шаардык ички иштер бөлүмү эле кийин башкармасы болуп калбадыбы? Ошол башкармасынын ар кандай кылмышкерлерди издөө бөлүмчөсүнөн ар кандай өзүнүн ушул жетишкендигине байланыштуу деп ойлойм. Ошол региондар аралык уюшкан кылмыштарга каршы күрөшүү башкармасына ошол жерге бөлүм башчысы болуп келген. Жумушка бир сакалы өсүп, же кийими кир келген эмес да. Ар дайым таптаза, кийимдери таптаза, сакалы алынган. Кандай кырдаал болбосун, түнү менен уктабаса деле, бир 2-3 күн засада да жатса деле, эртең менен сөзсүз түрдө ошондой таптаза келет эле жумушка. 2006-жылы уюшулган кылмыштуу топтор менен күрөшүүдө көрсөткөн эрдиги үчүн мамлекет тарабынан жогору бааланып, эрдик медалы менен сыйланган. Уюшулган кылмыштуу топтордун жолун бууп, алардын арам ойлорун ишке ашырышына мүмкүнчүлүк бербей, өз кесибин мыкты аткарган Толкунбек Шоноевке 2013 жылдын 11 январ күнү белгисиз кылмышкерлер тарабынан өмүрүнө кол салынган. Толкунбек Шоноевди өлтүргөндөр көп узабай кылтакка илинип, колго түшүрүлдү. Бул азыр өзүңөр билесиңер, биз азыркы күндө дагы мунун үстүнөн мына Толкунбекти атып өлтүргөн атайын 6 адам кармалды. Бул боюнча 6 адам кармалып, мына кече жакында Кара Суу райондук сотунун өкүмү чыкты. Кече эле ошо январь айында, февраль айынын 6-сында ошо кылмышты уюштуруп, ошо кылмыштуу мына көрсөтмө алдык, кылмыш лидерлеринин үстүнөн көрсөтмө алдык. Ошо киллерде дегенибиз ошол кармалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп, такталып атат бар жок нерселер. 2013 жылдын 7-июнь күнү Кара Суу райондук сотунун өкүмү менен милициянын полковниги Шоноев Толкунбек Курманбековичтин өмүрүнө кол салгандар Аскарбек уулу Арипбек күнөөлүү деп таанылып, мал мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Жапарбаев Тилек Мамасалиевич күнөөлүү деп таанылып, мал мүлкүн конфискациялоо менен 25 жылга эркинен ажыратылды. Молдошев Улан Акимжанович күнөөлүү деп таанылып, мал мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратылды. Тажибаев Ниязбек Розбаевич жана Эсенов Эрнис күнөөлүү деп таанылып, мал мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажырашты. Айтбай уулу Сагын күнөөлүү деп таанылып, 4 жылга эркинен ажыратылды. 2015 жылдын 6 февраль күнү Толкунбек Шоноевдин өмүрүнө кол салууну уюштуруучусу жана аткаруучусу катары издөөдө жүргөн Сайдиев Кадырбек Абдрашидович колго түшүрүлдү. Ошондой эле бул кол салууга буйрутма бергендерге шектүү катары Досонов Кадырга издөө жарыяланды. Жыйырма 4 февраль Толкунбектин туулган күнү болчу. Бул күнү Толкунбектин үйү жакын саналаштарына толуп, үй бүлөсү менен өзгөчө майрамдашчу. Бардыбыз келип, сүйүнүп, топтор жасап, отуруп сүйлөшөт элек. Сагындым эй атамды. Апасы менен эркелешип эле апам жапкан намды сагынды деп кыйкырып кечирди. Анан башка дагы бир сабактарда мугалимдер кичине көтөрмөлөп жардам беришет. Булар мектептин атынан бир немелерге, сарыйыңдарга барат деп. Ошол балдар
ошол немесине ишенип таянып анча мынча кээде сабакка барбай коюшат эле, анча мынча зачеттордон жеңилирээк баа алышат эле, көтөрмөлөп баа алышат эле. Толкунбек андай эмес эле да. Толкунбек тырышып мен окушум керек. Спорт бул менин экинчи кесибим, бирок биринчи кесибим ушу юристтик, милициялык деп окуп дайыма зачеттордун экзамендерин дайыма өзү тапшырчу. Мен Шоноев Толкун Курманбековичти 2000-жылдан бул жагына тааныйм да. 2010-жылдан баштап 2013-жылкы ошол акыркы каза болгонуна чейин менин колумда атайын бөлүмдүн башчысы болуп иштеди. Толкунбекте мен өзүбүздүн ошо милиция кызматында кесипкөй, өзүнүн ишин жакшы билген кызматкер катары билем. Бул Толкун Шоноев жаштарга, жаш милиционерлерге чындыгын айтканда үлгү болуш керек. Бунун басып өткөн өмүрү кыска экенин тилекке каршы үлгү болуш керек. Ушундай кызматкер менен иштегенибизге толкундай сыймыктанабыз. Көбүнчө папам ишин элем, папам күндө күтөт элек. Даже суббота, воскресенье эле ишине барат. Толкун, сен 30 жыл иштеп бандиттердин кызматын кылып ошолордун коросун шыпырган жоксуң. Ак таза кызмат кылып кеттиң. Биз сенин ушуң менен сыймыктанабыз. Мен чоңойгондо суд болосун деп неме айтышат эле. Сөзсүз сиз айткан максаттарыңызга жетем. Аккан арыктан суу агат дегендей, баатыр өлсө, баатыр туулат кайрадан.